Бул партияда мага аябай комфорттуу болду. Себеби баары жаңы жүздөр, баары биз билген жаңы таланттуу, колунан иш келген, эч курдегенде адамдык сапаты бийик инсандар чогулду. Кантип ушундай тайпа менен, ушундай команда менен кантип барбайлы? Албетте ушул бир болду. Ушундай бир нече маанилүү критерийлер менен тандап алдым. Баары тандоодон башталат. Ар бир жаран, ар бир шайлоочу өзүнүн кийинки 5 жылдык өзүнүн жашоосун, өзүнүн балдарынын келечегин ойлосо, жакшыраак талапкерди шайларсың да. Андан кийин баягы өзүңдүн кебетеңди карабайлы күзгүнү сындаба дегендей, шайлоочунун ой жүгүртүүсү, шайлоочунун тандоосунун жыйынтыгы депутат. Ошондуктан жакшы эл өкүлдөрүн шайлап алса, демек өкмөткө төзүгүрөөк адамдар келет. 6-чы чакырылыш парламенттин аброюн аябай түшүрүп салды. Эми буга чейин тайманбай бетке айтып келген жаным, 50-ге жакындап калган жашымда кантип артка кайтам? Мен сиздерди жаштардын жүзүн эртең кантип карайм? Ошондуктан башка бирөөгө айта албасам дагы, мен жеке өзүм үчүн эч качан артка тартпайм. Эч качан элдин кызыкчылыгына, мамлекеттүүлүккө каршы келе турган, адамдык сапаттарга каршы келе турган мыйзам долбоорлорун, айрыкча сөз эркиндигин, жарандардын эркиндигин, адамдын укугун чектеген мыйзамдарга таптакыр каршы турам. Өзгөчө мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүккө таасир бере турган, эгемендүүлүктөн ажырата турган артында шектүү биримдиктерди же кандайдыр бир эл аралык келишимдерди өтө тыккан карап, биринчи кезекте мамлекетибиздин, Кыргызстандын гана кызыкчылыгын колдогону бар. Менин негизги максатым ошол.